көп күнгө алы келбей калганда берели деген го дедим. Бири-бирине мындайча айтканда кайчы пикир да. Анан эмнеге минтесиң десе айтчы, жолборс бир эле секирет. Чачырап тийген күндүн табы жок деп агай. Нурдун. Салжан Жигитовдой болуп, ал сөздү кайра алыш керек болот. Шарыңды тыңшап турайын, менин шашар жерим калган жок. Ал менин картайганымды каалачу эмес. Кыргыздын тарыхын мисалы, эмне үчүн кызыктыңыз, эмнеге изилдедиңиз? Бир тарыхчы болоюн деп чечтиңизби? Эми ал бактысыз кишилер да. Саясатка барбасаң, саясат сага келет. Эми ал өмүр бою ушундай болуп келген нерсе да. Канчалык максатына жетип атат деп ойлойсуз азыр? Мына алтын доорго баратабыз дейби? Талашкыла ошону. Бир учурда сиз дагы депутаттыкка талапкерлик койгонсуз. Ар ким өзүнүн колунан келген ишти жасаш керек. Же ушул боюнча кете беребизби? 15 жыл отуруп, коомдук ажаткана курбай кеткен кишилер бар го. Анан сизди комуз чертпейт, домбура гана чертет деп мындай сын айткандар бар да. Маселе улутманды жабыш керек болгон. Кыргызстанда сенин келечегиң жок. Эптеп Америкага кетип калыш керек деп отуруп чоңойтсаң, ал ошентип кетип калат. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр? Бүгүн биздин куттуу студиябыздын коногу Улутман агайыбыз Түгөнбай Казаков. Кош келипсиз агай. Жакында эле сиз Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты алдыңыз. Куттуктайбыз. Ошол сыйлыкты бөктөрүп келген Боз Жорго чыгармаңыз тууралуу кеп баштасак алгач. Рахмат. Бирөөлөр сурап атат, сизге эмне мынча кеч берди деп. Ооба. Көп ошондой пикирлер. Анан мен тамашалап атам, эми мурдараак берсек көп кетеби деп. Анан көп күнгө алы келбей калганда берели деген го дедим. Ошону тамашалап коюп атабыз. Эми ал сыйлык менен, бирок мынагу Боз Жоргонун идеясы менде абдан көп жылдан бери жүрдү да. Анткени мен илгери бир акындар менен сүйлөшүп, анан ушул таланттуу адам менен Жоргону же болбосо Күлүктү салыштырып бир чыгарма жазбайлыбы десем, бир акыныбыз Аксарат деген бир ыр жазып, анан ал Аксараты учуп барып асманга бир жылдыз болуп калып, ушундай экен. Анан мен андай баягы аша чапкан фантазияга алым жетпей, анан ошол бойдон калып калгам. Бирок таланттуу кишилер менен мынагу Жоргону салыштырып, же болбосо бир параллелдеп ушундай бир чыгарма жазсам деп көп жылдан бери ойлоп жүрчүмүн да. Анан кийин мына көз өткөн биздин залкарларды карап отуруп анан ойлодум, булар деле бир келген жорголор болчу да. Жоргосун салды. Турмуш булардын баарын Аламан байгеге салып жиберди. Эми Аламан байге да ар ким тапырап өзү колунан келишинче чуркайт да. Аны биздин жашоодогудай да. Бирок Жоргону Кудай эми башкача жараткан. Ал өзү жоргосун салып жүрүш керек, кооз болуш керек, анын үстүнөн суу төгүлбөш керек деген сыяктуу. Таланттуу адам да ошондой да, ал башкача жаралган. Бирок турмуш аны дагы Аламан байгеге салып жибере атпайбы. Анан ушул параллель мага жагып калды дагы. Анан ошол чыгарманы жазгандан кийин ошол жанагы көз өтүп кеткен Арстанбек Жең жоктон берки бүт залкарлардын баарын анан өзүң жасадың го экранга. Ошолорду экранга коюп, анан ошол катар кое берсек деген идея менен кеткен бул чыгарма. Анан ошол видеосу менен элге аябай жагыптыр да. Аны дүйнөгө чыгарып жибердиңер. Мажарстандан, Италиядан, анан Чехиядан, тияктан бияктан бир жакшы пикирлер жазылгандан анан ойлоп калдым, бул музыканын котормосу жок да. Тили жок да. Музыка дүйнөдө бир эле тил.
Анан мен кээде тамашалап калам, ушу музыканттарга эстелик коюш керек экен. Мисалы ыр жазам десең бир 40-50 миң сөз турат. Эгер ыр жаратуу техникаң мыкты болсо, ичинен аласың, идеяң бар болсо, жаза бересиң. Кара сөз жазам десең деле ошол 40-50 миң сөз турат. Сөздөрдү тандап алып, оюңду жыйнап алып туруп анан кийин көркөмдөп жаза берсең болот деп ойлойм да. Музыкада 7 эле нота бар да. Бүт дүйнөдөгү музыканттын баары ушу болгону 7 нотадан бири-бирине окшобогон чыгарма чыгарыш керек экен да. Бул азап да. Анан кичинекей эле бир кайрык окшошуп калса, биз анан кыйкырабыз. Баланчанын кайрыгын алып алыптырсың деп. Эми ушу 7 нотадан ушундай 7 миллиард чыгарма чыгарып аткан музыканттарга рахмат айтыш керек да деп ойлоп коем. Бирок чындап баягы чыгармачыл бир эргүү келген адамдарга бул мыкты кайрыктар көктөн келет да. Адам өз акылы менен да жараткан кайрыктар болот. Бирок алар көпкө жарабайт, көпкө жашабайт да. Анан чыныгы кайрыктар ушул көктөн келет го деп ойлойм. Анткени болбосо 7 нотадан эми акыл менен дагы башка менен дагы мынча чыгарманы чыгарыш кыйын да. Анан Боз жоргону жазып атканда ошол жоргонун өзүнүн ритми менен кетсек деп ойлогом да. Ошонун ритмин салганга аракет кылдык. Себеби Аламан Байганын ритми башка да. Жоргонуку башка. Анан мен Боз жорго деп ат коюп алып, ушул кийинчерээк өкүнүп калдым. Мен буга тарап кетти дүйнөгө. Кара жорго десем болмок экен деп ойлоп калдым да. Анткени Боз жорго деген мурда да бар экен. Шырдакбектин Боз жоргосу андай мындай деп, андан арал тиги Калмактын жоргосу болчу деп жазып чыгышпадыбы. Анан мен ошону жазып аткандай ойлоп алышты да. Анан ойлоп койдум, кара жорго десем болмок экен. Кара деген эми бул баягы орустун чёрный эмес. Кара деген кыргызда чоң да. Кара мал деп баягы мүйүздүү чоң малды айтат. Кара кыштак, кара кол дегендин баары ошо чоң өзөн деген сөз да. Ошондон улам мен ошо кара жорго десем болмок экен. Бул чоң жорго тиги көз өтүп кеткендерге дагы абдан туура келмек экен деп ойлоп койдум да. Анан мындан ары муну мен патенттеген жокмун, эчтеке кылган жокмун. Ошол ушу баштан которуп алсамбы деп ойлойм да. Ушу кара жорго деп. Бирок элге Боз жорго катары кетип калды, эми билбейм кандай болор. Анан агай сиз учурунда баягы Кара молда атабыздын насыйкат күүсүн ырга салып, аябай бир жер дүңгүрөгөн экен. Мурдагы жылкы концертте Шекербек Шеркуловдун Жүрөк толкуйт күүсүн ырга салдыңыз. Мында эң кызыгы сөзүн өзүңүз жаздыңыз да. Мен бир кезде ушу күүлөрдүн баарын кыдырып чыккам. Кайсынысын ырдаса болот деп. Анан карасаң Боз салкын, Ыбырайдын Боз салкыны деле бир аз жер ырдалат да. Анан такалып калат. Сарын Жибекөй деле ошондой. Чоң кербестин го, эми ал ыры башкача болуп кеткен, аганы тийишпей эле коелу деп. Анан Кыз кербес ушул сыяктуу күүлөрдүн баарын карап чыккам да илгери. Анан ушулардын ичинен өзүнөн өзү ырдалып турганы ушу насыйкат болчу. Калгандарында татаалдык бар да. Мисалы кыргыз көчүнө чыгарайын десем, бул эми ички динамикасы бош экен аябай. Күү жакшы күү өзү. Бирок мындай укканга мына ошол эле мурдагы жылкы концертте биз 4 кыл комуз менен чертирбедикпи? Күүнүн ички динамикасы элди кармап тура албайт экен да. Ошондон улам анан ошо бир ырдалса насыйкат, анан бир ырдалса жүрөк толкуйт ырдалат го деп ойлогом. Анан насыйкат кетип калган, ырдалып, жүрөк толкуйтка болсо көп жыл бою мунга эмне деген текст салабыз буга деп жүрдүм да. Ар кандай тексттер жазылып да жүрдү. Бирок күүнүн өзү башкача да. Ушу жүрөк толкуйттун тарыхын көбү билбейт. Бул Шекербек Шеркуловдун чын эле Айкөлдүн тукуму экенин далилдеген күү да. Анткени Шекербек Шеркулов бир кезде Атай Огонбаевдин түзгөн ансамблинде, комузчулардан ансамблинде комуз чертип жүргөн экен.
кул болду, иптар болуп баардын. Анан ошол ансамбль Москвага декадага барарда 2 күн калганда анан ошо Шекеңди анан Ормонбек Асан экөөнү чийип салышыптыр. Силер барбайсыңар деп. Эмне себеп болгону эми өздөрү айтышса керек. Анан барбай калат. Мен ошол Шекербек Шеркулов аксакал менен көп сүйлөштүм да, өзүнөн сурадым да, бу кантип чыккан бул күү десем, анан барбай калдым дейт ошондо. Анан радиону тыңшайм дейт күнүгө. Жетти экен, жете элекпи? Кайран кыргыздар ушул Сталин жүргөн чоң Москвага жетти, жеткен жокпу деп эле анан жетти деген кабар келди дейт. Аябай сүйүндүм дейт. Мына Сталин жүргөн чоң шаарда эми кыргыздардын комузу жаңырат турбайбы деп. Нары басып, бери басып эле анан ушундай көңүлүм көтөрүлүп дейт, кубанып. Анан бир кайрыктар келе баштады дейт. Анан комузумду алып ошол кайрыктардын артынан кубалап отуруп анан кийин күү болду дейт. Күүнү чыгарып алып туруп анан кийин өзүмдүн акчама билет алып анан Москвага учтум дейт. Баягы декадада жүргөндөргө барып күүнү үйрөтөйүн деп. Анан мен дейт ошол самолет менен барып эле биздин артисттердин жанына конот экенбиз деп ойлоп алсам керек дейт. Анан аэропорттон самолеттон чыгып эле туруп калдым дейт, каяка басарымды билбей. Анан ошондо бир мен өткөн концерттерде айтып бербедимби ошо. Эми азыр кайталабай эле коеюн. Ошондо ушул кубанычтан жаралган дейт да. Анан мен отуруп салыштырам да. Ушу бүгүнкү күндөгү артисттердин бирөөнү чийип салсаң, желилкөө чыгарда. Эми бул айланайын эмне гана кылбайт. Кара дубанда окутат, каргап-шилеп отуруп, түбүнгө жетип коюшу мүмкүн да. Эми бул кишини карабайсың, чынында эле өзү да айтып калчу, мен Айкөлдүн тукумумун деп. Айкөлдүн тукуму экени ушундан да. Барбай калганы бир тыйын буга. Ошо кыргыздардын Москвага жеткенине сүйүнүп, жүрөк толкуйт чыгарып атат. Мен өзүнөн сурадым да, бул күнүн өзү мындай кичине ички тарыхы андай-мындай барбы десем, мен сага айтып атпаймынбы дейт, ошондон чыккан деп. Анан Шекем барбай калып, анан Москвага кыргыздар жеткенде сүйүнүп кетип чыгарган деп кантип текст жазам мен. Анан күнүн өзүнөн сурап, бул кыргыздар жөнүндө, биздин турмуш жөнүндө, анан үстүнө күү 3 бөлүктөн турат, 3 башка. Үчөөнө бир текст жарабайт да. Анан ошону карап отуруп, кийин анан ушул вариантына чыкканбыз да. Негизи биз мына күүлөрдү абдан иштесек болор эле. Анткени мен мына казактарды көрүп отурам да. 2 домбурачы чыгат дагы, экөө 2 башка партияны чертип, бирок эң сонун кайрыктарды алып чыгып атышат. Домбура менен, фортепиано менен, домбура үчүн жазылган атайын чыгармаларды ойнап чыгып атышат. Анан комуз фортепиано үчүн, же болбосо комуз менен гитара менен чертиле турган бирдеме барбы жокпу Кыргызда, эмне үчүн андай жок деп эле ойлоно берем да. Эми ал ырга айланткан бир вариант өзүнчө. Бирок күүлөр деген бул түгөнбөй турган кенч да бизге. Муну ар кандай вариантта карай берсек болот да. Анан сиз бир жолу айттыңыз эле агай. Жаш кезде убакыттын баркы жок депчи. Чын эле ошондой. Жаш кезде бир 200 жыл жашай тургандай болуп жүрө берет да киши. Кенебейт, шашпайт, убакыт өтпөйт. Рамис Рыскулов деген бир керемет акыныбыз бар эле. 84 жашында өтүп кетти. Ошондон бир жол сурадым да, бул ар бир 10 жылдыгыңыз кандай өттү десем, айтып атпайбы. 10 жаштан 20 жашка чейин ташбака минип келдим дейт. Такыр жылчы эмес, убакыт өтчү эмес дейт. 20 жаштан 30 жашка чейин күлүк миндим дейт. 30 жаштан 40 жашка чейин грузовой машина менен жүрдүм дейт. 40 жаштан 50 жашка чейин легковой менен жүрдүм дейт. 50 жаштан 60 жашка чейин самолет менен учтум дейт. Анан эми 60-тан ашып калдыңыз, эмне менен баратасыз десем, мен азыр ракета менен баратам дейт. Анысы кандай убакыт өткөн сайын, жаш өйдөлөгөн сайын убакыт тез өтө баштайт да. Мына азыркы менин курагымдагы кишилерден сурасаң, ай кече эле апрель, кече эле март эмес беле дейт. Сентябрь болуп калдыбы дейт. Ушундай убакыт бат өтөт. Анан убакытты пайдаланып калыш керек деген кулактын сыртынан эле кетет да ушу түшүнүк. Бирок жаш кезде ал
ошону туура пайдаланып калгандар жемиштүү иштеп калат го деп ойлойм. Анткени мен өзүм башыман өткөнүм боюнча айтып атам да. Убакытты абдан пайдаланыш керек. Убакыт кайра кайтып келбей турган нерсе да 1 секундтагы кайра артына жылбайт. Кетип атат. Өмүр ошо менен кошо кетип атат да. Ушуну жаш кезде туура түшүнсө адам баягы эмнени жасайм десе дагы жасай ала турган учурда бул убакыт туура түшүнүш керек экен. Мен далай жылдарым бошко кетти да. Мен өз кенебеген кишимин. Анан азыр болбосо кийин эртең бүрсүгүндө отуруп далай жылдар бошко кетип калды. Бир ал бошко кеткен жылдар менен кошо сен эргүүң да кетип калат. Фантазияң да кетип калат. Анан баарын алдырып ийип анан кийин мага окшоп картайгандан кайра жармашып музыкага. Анан тытынып, куйругунан кармап, жүнүнөн кармап тартып дегендей. Кайрыктарды кайра алып келиш абдан кыйын да. Анан ошондо дагы эгер сен теңир сүйгөн киши болсоң, ал кайрыктарын берет. Анан жок өзүң куйтуңдап баарын алдап жүргөн бир байкуш болсоң, анда баарынан айрылдың дей бер. Теңир кээде адамдын кандай адам экенине карабай туруп деле талант берип коет да. Анан баягы угармандар, көрөрмандар жанагы таланттан иренжиген ошол. Талант катары жакшы болгон менен адам катары иренжитип коет элди. Анан ошону карап отуруп мен таң калам. Мүмкүн теңир мындайча ойлойбу дейм да. Ушуга талант берсем, талант аны элге алып чыкса, өзүнүн начар сапаттарынын баарын анан жок кылат деп ойлойбу дейм да. Анан ал антпей эле ошо ойдон баягы мурдагандай Галдирбай болсо ошол боюнча эле анан элди аралап кеткенде, анан жана элдин иренжиген ошондон болуп атат да. Кээ бирөөлөрдөн мисалы интервью алганда сүйлөгөндө эки сөздүн башын кошо албай, 5 жерде 3 канча десе айта албай, ушинтип калгандарды көргөндөн анан эл иренжип атпайбы? Эл таланттуу адамдан бир идеалдуу инсанды көргүсү келет дайыма. Анан табият андай жаратпайт экен да. Сиз ошондон улам айтып жүрөсүзбү, баягы өнөр адамы өнөрү менен кошо интеллектуалдык деңгээлин дагы өрчүтүп ала жүрүш керек деп. Ала жүрүш керек. Анткени өнөр адамын же сахнадан гана көрсөтүш керек дагы. Андан кийин эч кимге көрсөтпөй бир жерге алып барып койгон коюш керек. Же болбосо элди аралап, эл менен кошо жашай турган болсо, анда ал өзүнүн интеллектуалдык деңгээлин көтөрүш керек. Интеллектуалдык деңгээлди кантип көтөрөт? Китепти көбүрөөк окуш керек. Көбүрөөк маалымат алыш керек. Маалыматты жөн эле ала бербей, аны өзүнүн турмушуна пайдаланганды билиш керек. Маалыматты. Китепти окуганда деле мисалы ичиндеги каармандардын турмуштагы айрым бир жагдайларга болгон мамилесин окуйсуң да. Анан ошондо мен кантет элем деп ойлонуш керек да окуп аткан киши. Бул минтип атат. Ал эмне үчүн минтип атат деп ушинтип ойлонуп окуш керек экен да китепти. А биз жөнүндө окуяны Ташмат тияка барды, буяна Кошматка келди. Кошмат тигин айтты, муну айтты болуп окуп кете беребиз. Ал адамга эчтеке бербейт да. Окуганда ошонун ичиндеги окуялар жана каармандардын жасаган иштери, мамилелерин, бир тапкан ойлорун баарын адам өзүнө салыштырыш керек экен да. Анан ошондо өзүнүн лабораториясынан алган билимин өткөзөт да. Ошол адамга пайда берет. А жөн эле окуяны кубалап окуй бергенден пайда жок. Анан интеллектуалдык деңгээлге эмне кирет? Эми дүйнөдө эмне болуп атат? Мисалы үчүн ал адам Кыргызстандан сыртка чыга турган болсо, сырттагы башка элдин өкүлдөрү мындан баарын сурашы мүмкүн. Вот Кыргызстан территориясы канча, эли канча, канча кылымдык тарыхыңар бар десе, баарын айта албай отурса, сен каяктан келдиң дейт да. Сен кыргызсыңбы дейт. Ооба дейт тиги. Анда эмне билбейсиң өзүң элиң тарыхын десе эмне дейт? Маданиятын билбесең десе. Ошон үчүн бул эми баягы адам өзүнүн мээсин аябай эле нык толтуруп жүрө бериш керек деген сөз эмес. Өзүнө керектүү бир элдин өкүлү катары кай жерден эмне суроо болсо да жооп бере ала турган деңгээлге өзүн көтөрүп алыш керек деп атам да. Анткени өнөр адамы сыртка чыгат. Сыртка чыгып анан уят болуп калбасын деп атам. Ошон үчүн интеллектуалдык деңгээл. Эми адам менен мамиле кылганда деле
Анан сахнадагы кеп бир кеп, турмуш башка да. Ошо турмушта дагы албай төмөн түшүп кетпей, бийигирээк жүрсө дейм да, мен өнөр адам болгон үчүн өнөр адамдарына жаным кейип айтам муну дайыма. Көрмандык кылып айтам да. Көтөрүп жүрсө, бийигирээк болсо дейм. Мисалы Чыңгыз Айтматовго учурунда асылгандар көп болду да. Жамилясын ташталганын чыгарып, эми адамдар кызык экен. Ошо кезде Жамиланы жерден алып көргө чапкандар кийин кошомат кылып поэма жазып жүрдү. Чикеңе. Адам ошондой экен. Бирок ушу Чикең башынан асылгандардан баштап кийинки асылгандарга чейин бирөөнө да жооп берген жок да. Анан бир жолу сурабадыбы Чикеңден. Ушу сизге көп эле кишилер асылды, жамандык каалашты, андай мындай кылды. Сиз бирөөнө да жооп берген жоксуз го десе, эми бул улуу адам да. Минтип атпайбы? Эми ал бактысыз кишилер да. Мисалы мага эч качан мындай ой келмек эмес. Ар кандай ой келе бермек. Бирок улуу кишинин сөзү ушундай болот экен деп мен таң калдым аябай. Ошондон улам булар башка категориядагы адамдар да. Анан жөн эле тейтеңдеп бир улуу кишилерге тең элем, анан жакындайм деген болбогон сөз. Ал тиги табият өзү нар жактагы көрөнгөсүн бербесе, анда жасалма эч ким гений боло албайт, улуу да боло албайт да. Биз сизди залкарыбыз десек урушасыз. Айтпагыла депчи. Анан деги эле бул залкар деген ким өзү? Осмонкул Бөлөбалаев бир күн айтыптыр. Өзүнүн ошол замандаштарынын учурунда эми ал Осмонкул, Калык, Алымкул, Атай, Ыбырай, Карамолдо бар кезде. Биз кетсек, үчөөбүз кайра келбейбиз дептир. Бул Шаршен келбейт, Атай келбейт, анан мен келбейм деген. Эми тарых ушуну тастыктады да. Мына Атай да эмне үчүн айтып атат? Атай бул өзүнчө феномен да. Бул 5 өнөрдү апогейге алып чыккан киши да. Эми 5-инчиси акындыгын өзү жаап койгон. Токтогул турганда мен эмне кылам акын болуп деп ырдабай койгон. Акын экен, бир казактын келини менен айтышкан эмеси бар, айтышы. Жүрөгүң түшөт. Окусаң. Тиги келин да катуу кетиптир, Атай андан ашкан. Эми бул маселе алардын баягы темасында, же болбосо өзөрлүгүндө эмес. Ыр жаратуу. Ошол турган жеринен ыр жаратуу техникасы кандай болгон деп карасаң, Атайдыкы башка акындардыкынан эч кем эмес да. Аллитерациясы да ордунда, уйкашы да ордунда, анан сөздөрү аябай курч. Өзүнүн кыялы ошондой турбайбы мунун? Атайын. Ошого жараша акындыгы да бар экен. Анан өзүнүн баягы төрт өнөрү турганда, бул эми Токтогулдан акындыкты талашпайын деген го. Өзү да окуучусу катары эсептечкен да Токтогулду. Шакырт катары өзүн. Анан ошон үчүн бул бир өнөрүн жаап коюп, анан төрт өнөрдү асманга алып чыккан киши да. Мына күүчү. Ошол эле Саадак какты, Машкан Баркан, Ак тамак, Көк тамак, Машботой. Машботой күүсү бүгүнкү күндөгү Кыргызды дүйнөгө алып чыга турган бренд күү. Бул баягы визиттик карточкасы деп койсо да болот да. Башка бир дагы күү өтпөйт оңой менен. Мен Африкада да көрдүм муну, Европада да көрдүм. Машботой өтөт экен. Каерде болбосун өтөт. Бул таң калыштуу да. Эми башка элдердин бир улуттук музыкасы бар, бизге өтпөйт мисалы. Биздин деле улуттук укмуш чыгармаларыбыз бар, башка элге өтпөйт да. Бирок Машботой каяка барсаң да өтүп кетет. Мен бир эле мисалды айтып берейин. Тампереде, Финляндияда автосалонго алып барды бизди. Эми автосалон деген бул жаңы чыккан машинелердин көргөзмөсү.
Анан ошол машинелерди алабыз деп келген дилерлер жүрөт да ошол жерде. Алар концерт көрөйүн деп келген жок да. Анан чоң ошол аянтта 10 өлкөдөн барган көркөм коллективтерди 10 жерге отургузуп койду. Концертиңерди кое бергиле деп. Ким кырдайбыз десек, мынау салондогу кишилер кырдайсыңар дейт. Анан биз ырдап атабыз, түшүмдөн ырдап атабыз, тиги муну ырдап атабыз, басып келген бир киши жок. Анан кийин мен муну сокулуктук бир жигитибиз бар эле, ошого айттым: "Сен комузду ал, мен аккордеон менен оркестрдин вариантын ойноп берейин, давай Машботойду уралык. Укса ушуну угат булар." Деп анан кийин үнүн катуураак чыгарып туруп анан Машботойду ойнодук да. Ошондон кишилер кайрылып келе баштады. Келе баштады, анан бул адамда бир мындай психология бар да, бири-бирине ээчиген. Анан улам келе берип, күй бүткөндө бир жарымы келип калды да. Анан алар кайра суранбадыбы? Кайра бир ойноп бергиле деп. Биз экинчи жолу Машботойду ойногуча салондогулардын баары келип жардам туруп калышты. Машботойдун күчүн ошондой бир көрдүк. Анан Африкадан да көрдүм. Сомалиде, тетиги экваторда. Бул күй. Мына 4-5 күйсү бар, 4-5 күйсү тең ойнолуп жүрөт азыр. Комузчу. Комузчу катары жана кол ойноткон, бияктан алып, бияка бүт чекеге чейин, жерге чейин ойноткондун баарын 39-жылы Атай ойлоп тапкан да. Ага чейин кол ойноткон Айдыралы эле болгон. Минтип дегенден башка кол ойноткон эч ким болгон эмес экен да. Атай ошонун баарын ойлоп таап атпайбы? Бүт схемага салып, бу Москвадан окуган да, Атай менен Карамолдо. Музыканы окуп келишкен булар. Ошон үчүн жана Атайдын ырдап аткан ырында ашыкпаш бирде кайрык жок да. Бул размер дегенди билет Атай, билген. Кол ойнотконду ойлоп таап, аны кара өзгөйгө да салып, Атай өзүнүн ансамбль түзүп, ошол ансамбльду ойнотуп, эми 10-15 комузчунун кол ойнотуп аткан укмуш көрүнөт да. Анан Москвада өзү жалгыз чыгып алып Машботойду ойногондо анан бычак менен кол ойнотуп, Сталинди баш кылып ордунан тургузуп атпайбы элдин баарын. Бул комузчулугу. Обончу. Мына 5 обон чыгарды. Күйдүм чок, ой булбул, жаштарга тигүү деген. 5 тең ырдалып жүрөт. Бул орусча айтканда 100% востребованный автор бир эле Атай. Биздин тарыхта. Калгандарынын далай эле чыгармалары бар, бирок 100% эл аткарып жүргөн жок азыр. Атай азыр эч кимден суранып аткан жок, ырымдырдап койгула деп. Анан мына обончу катары, анан ырчы катары. Мына өзү ой булбулду, күйдүм чок баарын ырдап кетти. Бирок Атайдын ырын Атайдай жеткирип ырдай алабы бирөө? Маселе ошондо. Эми ошол мына радиодогу азыркы турган ырына таң калып атабыз биз. Мен Алымкул Үсөнбаевдин жубайы менен сүйлөшкөндө сурадым да. Атай жаш кезинде кандай эле деп. Ал киши айтып атпайбы? Силер Атайдын үйүнү ооруп, бузулуп калгандан кийинкисин угуп тамшанып атасыңар. Жаш кезинде мунун үнү кулундун үнүндөй болчу дейт. Жанагы үнү жетпей фальцет деп коет. Ошого салып аткан жерлерин баарын жаш кезде жөн эле чыңырып ырдачу экен да. Биз ошондой фальцетине суктанып жүрөбүз азыр. Анан 4 өнөрдү тең алып чыккан Атайдын атынан бир конкурс уюштуралы десем, 4 өнөрү бар эч ким жок экен да. Азыр 3 өнөрү бар, 2 өнөрү бар, 1 өнөрү менен жүргөндөр бар экен. Ошо бойдон ошол конкурс болбой калган. Ушундан улам мына Атайдын феномени. Осмонкул бекер айтпаптыр да, осы аксакал. Биз кетсек үчөөбүз кайра келбейбиз деп. Эми Шаршендин өзүнө мурда мындай туурай турган ага үйрөткөн куудул жок. Шаршен өзү оригинал куудул болуп чыгып атат. Эми Осмонкул аксакалды айтсак, ал такыр эле түгөнбөйт. Ошол бир чети ушул туура айткан да. Анан мына ошол кишилерди залкар десең болот. Жазуучулардан мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовду, ушул сыяктуу акындарды Арстанбек, Жеңизоктор, Токтогулдар, эмне деген акындар. Мен ырларын окуп отурбайбызбы азыр? Мисалы Токтогул Эшмөнбет Каракурмандын айтышы.
ошол жердеги азыр жаттап алгандарын бапылдатып эле байгелерди алып атпайбы балдар. А тиги үчөө ошол жерден көрүшүп атат. Ошол жерден көрүшүп анан токтогул ырдаган ырды алым сабак кылып Эшмамбет улап атат. Ошол уйкаш менен. Бирок мааниси башка. Бул эмне деген талант? Ал тиги алым сабак жок эле өз алдыңча эле 4 саат ойлоп тап десең тамтаңдап кыйналып калып атпайбызбы азыр? А тиги кара курман эки чоң акынга каршы чыгып атат. Анан ал жөн эле каршы чыкпай бир жеринде мен күлдүм аябай. Токтогул менен Эшмамбет эмне деген талант? Ошого айтып атат кара курман. Калап коюп көң жагып дейт. Каалашыңча көп жагып, катыныңдын кашында кардың тырмап жатканың бул калың дөөлөт тынччылык дейт экөөнө. Эми айланайын бул мен кара курманга ошондо таң калдым. Анан Токтогулду айтып атпайбы, бул чоң акын Турбаев деп. Мына ушулар залкарлар. Залкар деген ким? Ал бир кетсе келбей турган киши. Залкар деген ким? Анын деңгээлине эч ким жетпей турган адам. Анан жөн эле жүргөн бечаралардан залкар дей бергенде жаны кашаят. Бирөөсү болсо мактанып алат, мени залкар деп айтты деп. Залкар дегенден залкар болуп калбайт да. Анан котормочулук дагы бул чоң өнөр агай. Сиз казактын мыкты акындарын котордуңуз, китеп кылып да чыгардыңыз. Ал тургай баягы ташка жазылган ырларды, эпитафияларды которуп чыктыңыз. Ушуга кошумча кыргыздын тарыхын мисалы, эмне үчүн кызыктыңыз, эмнеге изилдедиңиз? Бир тарыхчы болоюн деп чечтиңизби? Мен 80-чи жылдары бизди Москвага жиберип, телерадио журналистика деген курска окутуп калды. Анан ошол жерде жатаканада мен Азербайжандан келген бир режиссердун жардамчысы менен жатып калдым. Бир жигит экен. Анан кечкисине отуруп сүйлөшкөндө ошол жигит анан түрк элдеринин тарыхын айтып кирсе болбойбу? Жалпы түрк элдеринин Кыргыздын да тарыхын айтып атат. Мен болсо анын бирөөнү да билбейт экенмин да. Анан качан эми мени улантып айтып бер деп айтат деп жүрөгүм түшүп отурам. Мен ошо тарыхка кызыкчу эмесмин да. Анан ошол жерде баягы кыргыз айтат го, өлбөгөн 4 ширагым калды деп. 4 ширагым калып мен отурам. Же Кыргыздын тарыхын билбейм. Ал тиги Азербайжан болсо тетиги 6 айдан берки бүт түрк элдеринин тарыхы деп айтат экен. Эми бул Кыргызстан тараган тарыхтар да булар. Мына кече эле бир казак айтып атпайбы? Бул түрк элдери дейсиңер, түрк элдеринин баарынын башы мына Кыргызстан тараган баары деп өзү казак экен. Айтып атат. Ошол тарыхты мен билбегениме ушу келгенден кийин да бир топко чейин уктай албай жүрдүм да. Жаман болдум аябай. Анан кой кур дегенде өзүбүздүн элдин бир тарыхын билип коеюнчу деп анан кызыгып карасам, бул өтө терең, өтө бай, өтө актуалдуу тарых Турбаев. Ошондон улам анан кызыгып мынагы эпитафиялар деп коебуз. Мына Алтайдагы, Монголиянын түндүгүндөгү таштарга жазылган эстелик жазуулар. Булар ошол кезде кыргыздын алфавити менен жазылганда бир чоң маанилүү жагдайы. Бул 7-12 кылымдагы эпитафиялар. Кыргыз таш бетине ыр жазган экен. Ырларды жазып калтырыптыр да. Анан бизге болсо кыргыздын жазма поэзиясы качан пайда болгон десе, 1924-жылы Эркин тоо деген гезитке чыккан Аалы Токонбаевдин Октябрдын келген кез деген ырынан башталганда окутту да. Биз ошондой экен деп жүрдүк да. Кийинен тарыхты карасак, каяктагы Октябрдын келген кези. Компартия только өзүнүн тарыхын гана окутуп отуруп алды кашайып. Башка тарыхты булар уккусу келген жок. Анан мен карап отурсам ошол эпитафияны, муну эми биринчи изилдеген баягы Рамстед, Фин, анан Маловтар, Радловтар аябай кыйналыптыр. Анткени башка алфавит, анан алар тилди билбейт да. Эмне деген сөз экенин билбей, бирок
1 жылга жакын ушу тырмышып отуруп бир сабын чечмелештир да. Анан ошондон улам баягы Радлов түрк тилин билген боюнча Радлов улантып анан ырларды которуп кетишкен. Бирок кийин орус окумуштуулары мына стихотворная реконструкция деген бар буларда. Анан могу китепти түзгөнү Стеблева деген бул китеп эмес. Түрк байыркы түрк поэзиясы деген бир китеп жазыптыр да. Ошондо ушул таштардагы эпитафиялардын баарын ырларын поэтикалык тилге жакындатып орусчага которуштур. Ал орусчасынан мени алып туруп кыргызчага котордум анан. Анан ушундай фактыларды айтсаң эле, койсоңорчу, ар кимдикин алып эле кыргызга жабыштыра берет экенсиңер деген бир тейтеңбайлар бар да. Мен ошолорго окуп берейин деп атам, атайын. Кулагыңарга алтын сырга. Мына бир ыр. Бул Сүтчүдөгү эстелик. Сүтчү деген Монголиянын түндүк жагындагы бир жер экен. Илгери ошол жерден сүт алып турушканбы билбейм. Аты Сүтчү экен. Жалыкар хан ата, мен уйгур тараптан келдим. Мен кыргызмын. Уулумун кыргыз элинде деп атат. Анан ушуну кантип кыргыз эмес деп танабыз. Вот. Жалыкар хан ата дегенди уктуңар беле? Жок, бадыкта. Жалыкар деген мындай экен. Орустардагы кличкасы Снежный вихрь экен. Аны түрк уйгур тилинде Яглагар деп жүрүшөт. Бул эмне болгон киши деп мен издеп жүрүп, кыргыздын эч жеринен таппай, анан түрктөрдүн бир Нихал Атсыз деген жазуучусунун Көкжалдардын өлүмү деген романынан таптым да. Ошол романында ушул Жалыкар жөнүндө жакшы жазган. Көрсө бул 3 жашында Алтайдан алынып келип Селенганын боюна кыргыздар менен түрктөр чогуу жашап аткан мезгилде. Бул жөнүндө да маалымат жок бизде. Карахандыктын учурунда. Алып келген бала кийин баатыр болуп чыгып, анан түрктөр менен кошо Карахандыкты коргоп жүргөндө кыргыз эли муну өзүнө кан кылып шайлап, анан Кытайдын курчоосунда калат. Түрктөр менен бул Жалыкар аскерлери менен. Ошондо Жалыкар түрктөргө айтыптыр. Мен азыр мына курчоону бузам, силер чыгып кеткиле. Чыгып кеткиле да Карахандыкты сактап калгыла. А мен буларды кармашып калам берди. Деп бүт өзүнүн жоокер аскерлери менен ошо курчоонун ичинде калып өлгөн да. Ошол жакшылыгын түрктөр унутпай, азыр романдарына жазып, тарыхына киргизип отурат. Биз кыргыздар бул Жалыкар деген ким экенин билбейбиз. Эми жаалы деген, жаалы ачуусу деген сөз, жаалдан деп коет. Кар деген жана Снежный вихрь деп орустар айтып аткандай, кардай муздак. Жаалы деген сөз да. Ушундай бир факт турат мына таштын бетинде 7-8 кылымда. Анан берде бир кыргыздын тотеми боюнча жакшы тарых бар да ушул эпитафияларда. Бир кезде кыргыздар бөрүнүн башын желегине тартып алып согушка кирген да. Анан bir күнү бөрүнүн уясына кол салса, бөрү канчыга качып кетти. Кыргыздар, Абрамзон жазат, кыргыздар аябай капа болду дейт. Ушуну биз желегибизге, туубузга тартып жүрөбүз. Айткан сөзү мыкты ошондо. Жанына күч келгенде дейт, жакындарын таштай качат турбайбы дейт. Бул кыргызга болбойт дейт. Кыргыз жанына күч келмек турбай эмне болсо дагы жакынын таштабаш керек. Деп анан бүт жырткычтын баарына кол салганда анан баягы биздин ак илбирс бар го, Снежный барс. Ошол кармашып атып өлөт. Анан кыргыздар ошол барсты тотем кылып алыптыр өзүнө. Алыптыр дагы анан биринчи каганын шайлаганда анан атын Барсбек коюп атпайбы. Анан муну жазып атат мынакей. Барс тукуму аңдагын, баатырлыкка камбадым. Аткан кезде кандуу болдум, баскан кезде алдуу болдум дейт. Бөрү канчык күч келгенде таштай качты балдарын. Барс, сен бизди таштабагын, бөөдө азапка салбагын дейт.
Умайдын биз балдарыбыз, урпагыбыз бектердин, эркектин да эркеги бар, эрендербиз деп келдик дейт. Булардын илгерки эч нерсени ала кетпейм, өзүм менен көрүмө бек тутунган салт сабамды калтырамын элиме дейт. Ушул эпитафиядагы ырлардын баарын окуп отуруп, анан бир нерсени түшүнөсүң да, жеке Кертбаштын бир да сөзү жок. Бир да кызыкчылыгы жок. Бүт элим, жерим. Элим үчүн туулдум, жерим үчүн өлдүм. Бүт ушундай экен. Биз азыр карабашыбызды ойлоп калдык. А булар ошентип кете берген кишилер бүт баарында. Мына бизди бөлдү күчтүү кудурет дейт, жап-жаш бойдон кетти кайран барс. Кошокчулар келсин бул ирет, коштошолу, эми кайрылбас дейт. Бул Барсбектин заманы кандай тигүү дегенде маалымат жок деп эле атпайбы? Эпитафияларда турат маалыматтар. Сиз адан китеп кылып, топтоп чыгарып койдуңуз буну. Муну чыгардым. Менин бир ушул биздин тарыхка кошкон салымым ушул болот го деп ойлоп калдым да. Эпитафиялар. Ушунун ичинде өзүм таап алган бир эки сөз бар. Ошого кызыгам, сүйүнөм аябай. Элге арнадым учаар куш жанды деп. Жанды, ушу куш жанды деп таап алдым да. Анан талкаладым душманды дейт. Кээде ушу мезгилде өткөн адамдардын арбактары колдоп ушул сөздөрдү дагы жиберип турду го деп ойлойм да кээде. Анткени кээде отурасың, оозуңа бир сөз келбейт, жазайын десең бир сап жаза албайсың, бирок ушундай немелерге аралашканда өзүнөн өзү бирдемелер чыга баштайт да. Анан ошондо ойлойм, жактан көрдү болуш керек деп. Саясатка барбасаң, саясат сага келет дейт да. Деген сөз бар. Бул Лениндин сөзү да. Баягы 17-жылы революция кылабыз дегенде бул дыйкандар менен жумушчуларды революцияга алып кире албай айткан сөзү. Сен барбасаң саясат өзү келет, сага деп баарын үрөйүн учуруп саясатка кууп кирген. Аны биздин кийинки дөпай саясатчылар муну алтын эреже катары колдонуп жүрүшпөйбү? Саясатка барбасаң саясат сага келбейт деле. Аны булар эмнеге байлап атат? Мына саясатка сен кийлигишпесең, сенин жеке турмушуңа саясат таасир этет деп атат. Эми ал өмүр бою ошондой болуп келген нерсе да. Менимче мына азыр деле айтышат, мына тиерде тетиги талкуу болуп атат, берде момундай ызы чуу болуп атат, сиз эмне унчукпайсыз. Мен айтам, мен 70-тен ашкан кишимин. Картайганда саксаңдап саясатка аралашпай эле, ар ким өзүнүн ишин кылыш керек. Саясатка жаштар аралашыш керек. Окумал, билимдүү, Кыргызстандын келечеги, тагдыры жөнүндө ой жүгүрткөн балдар аралашыш керек саясатка. Жанагы бири-биринин мыкыйын чукуган блогерлер деңгээлинде саясат жүрүш керек эмес. Саясат мамлекеттин бараткан жолу. Мына алтын доорго баратабыз дейби? Талаш кыла ошону. Чыныгы баратканыбызды далилдесин. Мыкты жаштар бар болсо. Мына уңгу жол дейбиз. Уңгу жол деген, уңгу деген эмне? Уңгу деген түпкү тамырыбыз деген сөз. Түпкү тамырыбыз каякта? Эмне болдук? Мына кече күнү Түгөлбай Сыдыкбеков айтып атат. Биз далай улуттук дөөлөттөрүбүздү жоготтук деп атат. Совет доору келгенде. Мыкты саясатчылар болсо, жаштар болсо, ошолорду алып чыксын. Эмнени жоготтук биз? Каяка баратабыз? Азыркы жаштар ушул кетип бараткан мына агым менен эле кошо кете бере өлгөн балыктай болуп. Жаштарга кечиримсиз бул. Азыр менин турмуштук кредом кандай? Ар ким өзүнүн колунан келген ишти жасаш керек. Сапаттуу жасаш керек. Болгону ошол. Анан адилет сөзүн айтыш керек, сураса. Анан бир учурда сиз дагы депутаттыкка талапкер койгонсуз. Койгон экенсиз. Бир ошол мандат бошоду, анан чыгып көрбөйсүңбү деп айтып анан кийин чыккам да, мен мунун эмне экенин билген да эмесмин өзү. Чыгарын чыктым, шайлоо болду, бүт баарын кыдырып сүйлөштүк, андай мындай, анан жайлашты. Бир жерге барсам, мен бүт мага берилген добуштар менен урнай атат көчөдө. Эми ошол бир эле факт, эгерде бийликке керек болсо, алып туруп баарын талканы чыгармак. Жок, бийликке ошонун көчөдө ятканы керек болгон. Бул канчанчы жылдар болуп калат? 97-жылы. Анан бир жигит кызык.
Жанагы тапырап эле бүт протокол бербей мен добуштун баарын алып алып эле качып жөнөгөн учурлар болгон да. Санатпай. Ошондо алар менен кошо тапырап кирип кетиптир тиги акимчиликке. Жанагы бала камера менен. Кирип кетип анан мондай айнек жапкычтын артына туруп алып, акырын тарта бериптир да. Тартса тиги аким айтып атат. Санагыла канча экен казактын добушу? 11 000. 10 000 алып таштагыла. 1 000 калтыргыла. Беркинки каякта жанагы келген кошумча добуштар. Салгыла 10 000 деп атканын баарын тартып алыптыр. Анан мен бияка келгенден кийин тиги Сулайман Иманбаев деген биздин борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы болчу. Ошого айттым, мага видео двойка коюп бериңиз, мен бир эле видео коюп берейин. Шайлоо ошондон кийин жарактуу десеңер жарактуу деп койгула. Койдурбайт. Кечке чейин мына ана койдуруп беребиз деп отургандан кийин комиссиянын жыйыны болду. Жыйыны болгондо мен комиссияга айттым. Мына эртең мененден бери суранып атам дедим. Бир фактыны көрсөтүп коеюн. Бул киши уккусу да келген жок, жасагысы да келген жок, бул билип отурат. Ал өлө турган факт экенин. Анткени бюллетенди өзү алып барган Волга менен. Мына чек арадан карма алып, багаждын ач десе ачпай, ызылдашып 50 000 бюллетенди өз колу менен алып барганын ошол жердеги бажыда иштеген балдар айткан. Иши кылып ошентип шайлоо жайланды. Анан 3 жыл өткөндөн кийин ошол участкалык комиссияда отургандар анан өздөрү айтып берип атпайбы? 3 жыл айтышкан жок. Дагы эмне болуп кетет деп окшойт. Аны айтып беришти, эмне кылгандарын баарын. Ошондой болуп жайланган. Анан ошондон кийин кой айланайм бул. Саясаттын вообще ыплас нерсе экен деп анан мен жолобой калгам. Анан айтып коет, чачырап тийген күндүн табы жок деп агай. Нурдун. Түшүндүм. Бул бир кезде Доронбек Садырбаев 50 жылдыгын берип калды. 89-жылы спорт сарайында. Анан ошондо залдан Салжан Жигитов агай айтып калды. Ой, Доке, мен бир кезде чачырап тийген нурдун табы жок деп айттым эле. Бир өнөрдү аркаласаңчы, дедим эле. Бүгүн сенин өнөрүң баарын көрүп отуруп, сөзүмдү кайра алдым деди да. Анткени Доке ошол жерде акын катарда окуп атат, ырларын, режиссер катары киносун көрсөтүп атат. Төкмакын катарда кырдап жүрүп атпайбы? Анан көп өнөрү бар болчу ал кишинин. Анан ошол сыяктуу менде дагы көп өнөргө чарпылдым өзү. Оон чыгардым дегенде журналистикада жүрдүм, башкасын да көрдүм. Бирок адамда бир эле милдет болуш керек экен да. Мына илгерки мына Да Винчилердин учуру, же болбосо Омар Хайямилердин заманын карасаңар 11-12 кылымдарда. Философ, астроном, математик, дарыгер, акын ушу сыяктуу 7-8 өнөрдү алып жүрүп атышат. Баары. Анан кыргыздын жакшы макалы бар да, жигитке 70 өнөр аздык кылат деген. Биз азыр бир өнөрдү эптеп аркалай албасак, колубуздан келбей ошентип жүрүп атабыз. Бирок мен антип көп өнөрдү аркалайын деп максат койгон эмесмин. Жөн гана мисалы 5-6 класстан баштап мен гезитке макала жазган кабарчы болуп баштагам. Ошол учурда комуз чертипте баштагам. Анан адабиятты да окуп баштагам дегендей. Ошонун баары кийин жүрүп отуруп анан бала кезинде көкүрөгүңө сиңген нерселер. Кыскартып айтканда мындай да. Бул турмушту эстетикалык чагылдыруу деген бар да. Ошону кайсы формада чагылдырасың? Сүрөт тартасыңбы, оон чыгарасыңбы же ыр жазасыңбы? Бул ар бир автордун өзүнүн иши. Каягына тартып турса, ошол ягын жазып кете бериш керек да. Аны көп өнөрдү аркалады дебейт, ал өзүндө жүргөн өнөрдүн кайсынысы менен алып чыгышты өзү чечип алат. Эгер бар болсо деген сөз да. Анан чачырап тийген нурдун табы болбойт дегенди мен башкача түшүнөм. Эгер
талантың же болбосо көрөнгөң ченелүү болсо чачыраба да андан көрө бирөөнү аркалаш керек деп ойлойм да. Ал ошол баары мобилизация кылып бир өнөрдүн артынан түшсө мүмкүн бирдеме чыгат. Анан өзү эле мунусу да начар, тигиниси да начар болсо анан ар нерсеге чарпылганда анан кыргыз ошону карап туруп айткан болуш керек. Чачырап тийген нурдун табы болбойт деп. А эгер жакшы жасалган болсо, жакшы майнап чыккан болсо, ал Салжан Жигитовдой болуп ал сөздү кайра алыш керек болот. Арткабы? Сиздин Кашка суу деген ырыңызда баягы шаркырап аккан кашка суу, шаша бер сенде арман жок. Шарыңды тыңшап турайын, менин шашар жерим калган жок дегенсиз да. Анан ал ошол сиздин ошондогу абалыңызбы же жалпы эле өмүрүңүздү чагылдырып атасызбы ушул саптарда? Мен ошентип барганда бул өзү эки учурда жазылган ыр да. Бирөөсү мектепти бүтүп кетип атканда жазылган биринчи куплет. Анан экинчи, үчүнчүсү 2006 жылы жазылган. Ошондо мен 55-те боломбу. 55 жашымда барып. Анан ошол суунун боюнда отуруп, мен ошол суунун боюнда чоңойгом да. Мен бала кезимдегинин баарын карап отуруп анан бир кезде шашкам чын эле. Чоңоёйн деп, окуйн деп, киши болоюн деп, бир өнөрдү аркалайын деп. Анан карасам аркаладым. Оончулукту аркаладым, токтоттум. Акын болмуш болуп ыр жазып да көрдүм. Анын дагы чегин көрдүм дегендей. Башкасын баарын көрдүм. Анан жанталаша турган, шаша турган эч жак жок экен. Анан ырымда ошентип бүтүргөм да. Себеби суу баягы эле мен бала кезде кандай шаркырап кетип атса, ошондой кетип атат. Бирок мен андай эмесмин да. Мен бала кездегидей тытынып тияка бияка чуркап эмес. Мен уже баары мындай бир жыйынтыкта ойлонуп келген кишимин деп анан ошентип бүтүргөм. Улуу агама окуп берсем жаккан жок такыр. Аны эң жаман көргөн жери эле шаардан эптеп алып келдим, шалдырай түшкөн денемди деген сабын окуп алып, койчу ушундай кантип ыр болсун деп уккусу келбей койгон. Ал менин картайганымды каалачу эмес. Байкем, ошон үчүн ушу жапжаш туруп ушинтип айтат деп ал жактырбай койгон. Бирок өзүмдүн ошол кездеги маанайым ошондой болду. Шашар жерим деле жок болчу. Чындап келгенде. Азыр ойлосом мен эрте эле картайып, эрте эле шалдырап, эрте эле шашар жерим калбай эле отуруп калган экем 55 жашымда. Андан кийин карап отурсам дагы жасай турган иштер көп экен да. Анан Калыбек Тагаев менен Рыспай Абдыкадыровго арнап вальс жазгансыз. Бул ой эмнеден улам келди сизге? Менин абдан жакшы көргөн эки обончум бул. Экөөсү. Бирөөсүнүн таасиринен мен обончу болдум. Рыспайдын. Калыбек менен чогуу жашадым бир бөлмөдө. Студент кезде экөөбүз бир бөлмөдө жашадык. Анан ал таптакыр башка. Бул эки музыкада эки жанр бар да. Бирөө мажор, бирөө минор. Минордо Рыспай жазат, мажордо Калыбек жазат. Анан мен баягы жөн эле өзүмчө отуруп ойлодум да, мага жанр деле калган эмес турбайбы. Мен анда экөөнү кошоюн деп анан мажор менен минорду кошуп бир ырда Каркыралар деген ыр чыгарбаймбы? Анан Насыр Давлесов деген ректорубуз чакырып алып айтат, бул бир тональностьта эки мажор эме эки латты киргизгенге болбойт. Неге десем, параллельный тональность деген бар музыкалык формада, ошондой болуш керек. Мен айттым, мына Батыр Закир ырдап жүргөн арабская тангодо, мисалы үчүн, же болбосо испан болеросунда бир эле тональностьта мажор менен минор ырдалып кетип атпайбы? Мейли карап көр деп койгон. Ошо менен мен кийин мажор менен минорду өзүм чыгармачылыгымда көп эле колдондум. Анан бир күнү отуруп ойлодум. Ушу экөө тең өтүп кетти. Эми экөөнүн мени эскербесем ким эскерет деп ойлодум. Ушинтип эле өтүп кете берет экен адамдар. Андан көрө бул экөөнү арнап, экөөнүн ырларынан кичекей бир мындай од звуку деп коет го, алыстан угулган бир үндөр. Ошондой бир үндөрдөн кошуп бир вальс жазайын деп анан жаздым.
жазып оркестрге бердим. Мына быйыл концерт берсек, Кудай буйрса ошол вальсты угузабыз. Аны Калыбекке келгенде Нарын дайрасын алдык, ырга коштум. Ырыспайга келгенде Ак буураны. Көрөбүз го, баягы күзүндө концертте Кудай буйрса аны тартуулап беребиз. Быйыл концерт деп калдыңыз агай. 2 жыл мурда ыр майрамыңызды тартуулап, эл сизди ушунчалык сагынганын көрдүк. 2 күндүк концерт 4,5 сааттан болсо дагы эл былкылдабай отуруп берген ошондочу. Быйыл 75 жаштасыз буйруса. Эл дагы сизден ошондой бир ыр майрам күтүп атат го агай. Мен коркуп аткан бир нерсем ошол мурдагы жылкыдай болбой калып элди ренжитип аламбы деп коркуп атам да. Бирок ушу концертти жасап тартуулайлы деген оюм бар. Эми 75 жашта бир концерт берип коеюн, андан кийинкисин дагы анан Кудай өзү билет да. Бул концертте жаңы бир нече номер болсо деп атам да. Анан баягы мурдакы ырдаган ырларды башкалары ырдаса деп атам. Ал ортодо жасалмай интеллект деген менин ырларымды эзип ийишти. Муну өткөндө бирөөсү жамгырды ушундай боздогон экен. Анан менин жолдошум ушуну чакырбайлы концертке дейт. Мен айттым, чакыралы. Только муну экранга чакырабыз. Экрандан ошондой бир варианттарын да көрсөтсөкпү деп атам да. Мисалы сүйүү жазын ырдап атат бирөө жамгырды. Эми жамгырды кече күнү, мурда күнү англис ырдап чыкты, америкалык бир рэпер дейт. Ал жакында бияка келет экен. Ал англис ырдап чыкты. Анан мага бир кезде айтышканда, сен ушу жамгырың эгер англис ырдалса, анда дүйнөгө тарап кетет деп. Анан мүмкүн ал эмне максат менен жасады билбейм. Бирок ошону англис ырдаптыр. Анан бул бизде кандай кабыл алынат, анысын билбейм. Бирок ал англисче сембал чет башка өлкөлөр үчүн да. Ушулар ошентип эле кыдырып эле кетип баратат. Мен мындай ойлоп атам. Бул жолку чыгармачыл кечемди бир 3 бөлүктөн кылып койсом дейм. 3 кайнар деген ат койсом деп атам. Анан анын себебин ошол концерттин өзүндө айтып түшүндүрүп беребиз го. Анан сизди комуз чертпейт, домбура гана чертет деп мындай сын айткандар бар да. Өзүнүн фамилиясы Казаков болсо, анан домбура чертсе да. Казактар айткандай фамилияң подозрительный деп. Мен комуз чертип чоңойгом өзү кичекеймен. Анан ушул концертте комуз чертип берейин деп атам. Анткени өткөндө тиги Азиз мырза таласка барса, бир аксакал айтыптыр, айланайын. Ушу бир комуз чертип койсунчу деп. Анан ушуну бир топ жерден угуп ийдим. Ушу комуз чертпейт дегенди. Интернетке жазгандарын да биз окуп калдык да. Комуз чертсе деп атат. Мейли, комуз чертсе чертип берейин. Мен чоң комузчу эмесмин, бирок комуз билеримди көрсөтөйүн деп атам элге. Мен аккордеондон биринчи комуз баштагам деппи? Биринчи комуздан баштагам, чын эле. Мен 4-класста жүргөндө эле ушул чоң кербес, кыз кербес, тогуз кайрык, чайкама, ушулардын баарын эле бүт Машботойго чейин көкөйгесин баарын үйрөнгөм 4-класста. Анан аккордеон чыга калып шайтандай болуп мени жетелеп кетти да. Болбосо мен агайым айтчы, сенден чоң комузчу чыгышы мүмкүн деп. Анткени колдорум мыртыйып өзү комузчунукундай. Анан комузга жакындыгым бар болчу. 6 жашымдан баштап уктум го мен. Карамолдонун насихатын 6 жашымдан баштап уктум. Анткени биздин жайлоого бир патефон келди. А кезде бизде гезит жок, китеп жок, эчтеке жок, артист да келбейт, жөн эле бир тунжыраган жайлоодо ошол патефон келди дагы. Күй табагы бар экен. Күй табагынын бир бетинде насихат, бир бетинде мыскалдын ыры бар экен. Биз күнүгө укканыбыз насихат. Күнүгө угабыз да, биздин болгон мадани эмебиз, жаңылануубуз дейинби, шыгылып кумарыбыз дейинби, баары жыйналып келип ушул патефондо да. Ошондон ошо каныма сиңип калган деп ойлойм да ушул эме. Комуз чертип берем, Кудай буйрса. Анан азыр агай 4-5 кылдуу комуздар да чыгып
эфирде. Ооба. 3 кылдуудан анын айырмасы, бир өзгөчөлүгү барбы эмнеде? Бар. Мунун мүмкүнчүлүгү чоң да, аябай. 4 кылдуунун дагы, 5 кылдуунун дагы. Жанагы 3 кылдуу комузга көнгөндөр мунун эмне кереги бар деп атпайбы? Ооба, сындагандар да көп. Сындагандар көп. Бул 3 кылдуу комузду бияка алып салып эле 4 кылды киргизиш керек деп аткан жок эч ким. 3 кыл менен черте бергиле каалашыңарча. Аны эч ким жокко чыгарган жок. Бул 4 кылдуу менен 5 кылдуу үчүн чыгарма языш керек өзүнчө. Мына казактар домбура, 2 домбура үчүн жазып атпайбы? 1 домбура фортепиано үчүн жазып атат. Бизде ошол 4 кылдуу, 5 кылдуу комуздун мүмкүнчүлүгүн алып туруп, ошого жараша чыгарма жазыш керек. Этюд болобу, ноктюрн болобу, же болбосо күй болобу, же бир кайрыктар, жөн эле бир жеңил кайрыктар. Жанагы көпчүлүк көрсөтүү берүүлөрдө колдоно турган кайрыктар бар да. Ошол сыяктуу кайрыктарды ойносо мунун мүмкүнчүлүгү чоң экен да. Мисалы 3 кылдуу комузда ала албаган аккордторду 4 кылдуу, 5 кылдуу сопсонун алып койсо болот. Гитаранын ордуна аккорд менен ойноп койсо боло турган жерлери бар. Ошондо 4 кылдуу комуз менен 5 кылдуу экөө кошулуп алып туруп бир чыгарманы аткарганды элестетип көргүлө. Аккорду да бар, бүт гармониясы бар, бардык жери бар. Диапазону да чоңойот кадимкидей. Болгону чыгарма жазыш керек ага. Ошол эле комузчулар өздөрү жазса жакшы болор эле деп ойлойм да. Мунун мүмкүнчүлүгү чоң ада, муну танбаш керек. Анан сиздин улутман өңдүү берүүлөр чындыгында аз да. Ошол баягы суроо талап болгондугу үчүн 14 жылдай бир эфирде турду деп ойлойм. Анан эфирден алынганда көптөр интернетте чуу жаратты, соц тармактардан окуп калдык өзүбүз деле. Сиздин өзүңүзгө жолугуп деле айткандар болуш керек. Эмнеге чыкпай калды деп. Эми улутман уланып кете бермек. Ошол кездеги КТРдин жетекчиси мени чакырып алып айтып атпайбы? Сиз мунугу жашы 60-тан ашып калгандардын баарын чогултуп туруп жүргүлө кетели деп үндөбөйсүзбү дейт. Анан мен ага айттым. Мунугу эт комбинатында бир козёлдор бар. Козёл деп коет орустар. Себеби алар койлорду ээчитип, убойну цех деп коет, өлө турган цехке. Ээчитип барат да анан тиякта бир өзүнүн эшиги бар, ошол жерден чыгып кетет наркөстө. Булардын баары союлат. Сен мени ошо козёл кылайын деп атасыңбы? Дедим. Ал түшүнгөн жок. Кантсе да ушул алып ушул кетирсеңиз жакшы болот эле дейт. Кетирсеңер, силер жөн эле буйрук менен кетире бергиле. Биз кетишибиз керек болсо, мына мен эртең арыз жазып берем. Кете берейин деп арыз жазып берип анан кетип калгам. Калгандары менен кандай эсептешти, эмне болуп кетишти билбейм. Эмне үчүн сизди антип чакырды эгер тигинчи адам бар болсо? Ошончо адамды алып чыгып кет деп атпайбы? Ошо максатын. Жана козёлдой болуп, булардын баарын бүт кеттик, жүргүлө кеттик, КТРден штаттарды бошотобуз деп алып чыгып кет деп атпайбы? Мен штатта да эмес болчумун. Анда антип талаша тургандай. Анан берде маселе эмнеде болгон? Маселе менде эмес. Маселе улутманды жабыш керек болгон. Улутман жабыш үчүн менин жаш курагыма шылташты. Мен билдим, бүгүн болбосо эртең баары бир жабылат, баары бир ызылдашабыз. Андан көрө жөн кете берейин деп мен кете бердим. Улутман ошо менен жабылып калды. Бирок сизге жолугуп айткандар болду да, туура эмне болду, эмнеге кайра ач деп. Телефон чалгандар, тиги булар. Эми азыр деле ушу улутманды кайра улантпайлыбы деген сунуш бар. Бирок баягы Салижан Жигитовдун да бир эмеси бар эле. Бир нерсени бир эле аракет кылчу да киши. Анан эмнеге минтесиң десе айтчы, жолборс бир эле секирет. Анан тамашалап калчу, анысы кандай, эми кет десе кетип калып, кел десе кайра келе калып, антпей эле жөн эле жүрөйүн, өзүм анысы деле азыр ишим көп биякта. Анысы жок эле деп анан барган жокмун азырынча. Болбосо көтөрө турган тема көп. Ушул жерден көтөрсө деле болор эле. Мына могу силердин оформлениеңер өзү эле улутман экен да, таптаяр эле. Болду, келиңиз. Биздин эшигибиз ачык. Ушул жерден жасаса болот улутманды. Анан агай,
Айрымдар айтат да талантка жакшы шарт керек. Үйдө балаң ачык отурса сен кайсы жактан чыгарма жаратасың дейт. Анан айрымдар айтат талант деген бул вулкан тарчылыкта атылат. Бир ошондой бир кысталыш заманда чыгат чыгармалар дейт. Бул бири-бирине мындайча айтканда кайчы пикир да? Кайчы. Себеби ар кимдики ар кандай. Чыңгыз Айтматовдун бир эскермеси бар. Жанагы ак кемени жазып атканда ушу баланы аягында эмне кылам деп ойлонуп жүрдүм дейт да. Эмне кыларымды билбей жүрүп бир күнү эшикке чыгып басып келейин деп тепкичте бут кийимдин боосун байлап атканда келди дейт ой, өлтүрүш керек баланы деген. Ушундай да. Мисалы ал тиги столдо ойлонуп отурганда келген жок да. Сыртта батынкесин боосун байлап атканда келип атат. Бирөө тамашалап калчу эле, таң мен качан туалетте отурсам ушул идеянын баары келет деп. Ар кимдики ар кандай экен да. Мисалы меники атайын бир отуруп, могуну иштейин, жасайын дегенде келбейт. Бул абдан кычаш жерлерде келет. Бирөөлөр менен сүйлөшүп атканда, же болбосо бир шашып бир жака баратканда, же машинеде баратканда, токтой калып жаза турган эчтекең жок кезде дагы ушулар келет. Анан иштеген, чыгармачылык иштеген жагына келгенде шарт керек, албетте, шарт керек. Себеби шарты жок иштей албайсың. Шарт керек. Жаш кезиңде шарт бартка карабай эле жүрө бересиң. Урубайда эле барын бир паста бүтүрүп, жолдун боюна отура калып деле жазып кете бересиң да. Анан улам жаш өйдөлөгөн сайын оюңду бир жерге топтоп, анын баарын шашпай баягы өзүңдүн бүт тажрыйбаңа, акылыңа салып, синтездеп, бүт баарын тазалап, буудай чарын бөлүп бүткөнчө шарт керек. Албай жаш кездегидей урубайдап жүрүп эле бүтүп кете бербейт да. Берде уже башка. Жаш кезде сенин редакторуң да жок, эч кимиң жок, жалгыз эле талантың өзүң аңкилдеген бойдон кетип баратканда, анда шартты деле каалабайсың. Баары келе берет да. А кийин анан ичиңдеги редактор сынчы пайда болот. Кудай урган бир тырышкан. Эчтекени өткөзбөгөн бир көпүрөнүн караболчусундай болгон бир сынчы редактор болот кишинин ичинде. Анан каалаган оюңдун баарын эле өткөзө бербейт. Мен де ушундай мисалы үчүн. Аны менен согушуп далай жылы кетет. Далай чыгарма жарабай калат. Ошондой сынчым ушуда обонбу, эмне кыласың мындай обон чыгарып деген бир обонду ыргытып ийгем да мен бир жолу нотасын. Анан аны бир жигит таап алып барып үйрөнүп алыптыр. Үйрөнүп алыптыр, анан кийин бирөөгө үйрөтүп коюптур. Анысы бар радио кырдап жүрүптүр да. Анан бир күнү карасам эле радиодон бир тааныш обонорду алып атат. Анан ойлодум, бул менин обонум беле, мен муну ыргытып ийбедим беле деп. Ушундай да учурлар болот. Агай, сиз учурда Улуттук Манас театрында көркөм жетекчилик кызматтасыз. Ага чейин баягы билим айтыш долбоорунда дагы акындар менен иштешип устаттык кылдыңыз, ошону улантып келатасыз дегендей. Анан ушул акындар жөнүндө сүйлөшсөк да, акындарды баш байге мындай өстүрөбү деген суроо да. Анан мисалы акыркы айтышта баш байгеси 1 миллион болду. Ушул боюнча кеп кылсак. Бизде азыр эки ача пикир бар. Бир тарабы акындарга чоң акчаларды берип бузуп атасыңар деген пикир. Булар акчанын артынан түшүп калды деген пикир. Экинчи тарабы эми акындарды материалдык жактан колдош керек. Бул бир Теңирдин берген белеги булар бизге. Булар жакшыраак жашаш керек деген да бир пикир бар. Материалдык кызыкчылык бул өтө опурталдуу нерсе да. Мисалы материалдык кызыкчылыктын артынан түшкөн жерде талант мүдүрүлө баштайт. Бул экөө катар кетпейт да, ушунусу бар. Мен муну деле балдарга айтып эле жүрөм. Бул мунугу көрдүүнүн артынан түшө көрбөгүлө. Көрдүүнөдөн өйдөрөөк чыккыла. Бардык нерседен өйдө турушуңар керек. Силерди бизге Теңир берген өзгөчө жоопкерчилик менен дагы өзгөчө сапаттар менен берген.
Ошондон улам көртүрлүк силердин артыңардан чуркаш керек. Силер анын артынан чуркабагыла деп какшап айтып атам. Баары бир мынабу чоң суммалар таасир этпей койбойт экен. Себеби тандоо турлар болгондо, мисалы эки жакта айтыш бар болсо, мына бул айтышка могу топ баргыла, бул айтышка могу топ баргыла дегенде эки жагына тең баргысы келгендер бар да. Эки жагына тең барып туруп жүрүп кетсек деген балдар чыгып көрүнүп калат. Анан ошондо материалдык кызыкчылыгы, талантынан өйдө чыккан балдар экени көрүнүп турат. Мындай дагы жагдайлар бар. Биздин болгон эле максатыбыз эми балдардын баягы жүдөп какабай, кыйналбай, кичине бир жакшыраак жашаса деген, үйлүү, жайлуу болуп, анан үйү болсо, стабилдүү бир иши болсо, анан таланттын артынан түшөт го деген үмүт менен жүрүп атабыз. Анан агай мындай бар да, эгер жалаң гана сын айтып турса, токтогул деп анан унчукпаса арзымат деген өңдү бир түшүнүкпү айтор эмне бар негизичи. Анан ушул көп эле айтыштарда мисалы калыстардасыз. Калыстар кайсы критерий менен акындарды баалайт да? Бул ар кандай. Мисалы билим айтышта жүргөндө бир жакшы мындай эмеси табылган ыкмасы. 5 адам отурса, бирөөсү көркөм деңгээлине, сөздөрдүн көркөмдүгүнө, уйкаштыктардын мыктылыгына баа берет. Экинчиси мисалы Мелис Мураталиев кыргыз таануу боюнча айтып аткан ырын маанисиндеги кыргыз таанууну кандай эметип атат. Ушул сыяктуу 5 киши 5 башка багытта баа коет да. Мисалы бирөөсү 5 коюп салышы мүмкүн, бирөөсү 10 коюшу мүмкүн. Анан ошонун баарын чогултуп келип ортодогу эмесин чыгарганда мунун реалдуу баасы көрүнөт эле да акындардын. Бул эл жок жердеги айтышта ошентсе болот. Анан биздин эл аны түшүнбөйт да. Мисалы үчүн бирөө үйүнөн жаттап келгендерин тапыратып уруп айдап түшсө эле бүттү, дуулдатып кол чаап жатып калат. Ага өзүнүн ыры жок, жаттаган ырдады деп бирөө 5 коюп койсо, буну чык залдан жогол, көзгө көрүнбөй деп баштайт. Ошол кыйынчылыгы бар. Болбосо ошол схема менен бааласа, абдан жакшы болор эле, реалдуу баасы болор эле да. Анан бердеми эл дуулдап туруп алган, эл түшүнбөйт, үйүнөн жаттап келдиби, бул же ошол жерден уруп атабы. Акын үйүнөн жаттап келген ырдырдабаш керек айтышта. Айтышыш керек ал. Айтыш дегенге чыкты да. Айтышты башта. Кээ бир балдар түз эле баштайт айтышты, жакшы. Кээ бирөөсү болсо башында бирдемени айтмыш болуп туруп, анан кийин баягы жаттаган ырды урап, эл кол чаап жатып калат. Анан ошого сен 8 же 7 коюп көр. Мына артыңда отургандар эмне кылар экен? Ушундай кыйынчылык менен иштеп атат калыстар. Анан калыстарды каргапчылап, акындардын баарын эле тилеги 10 койсо дейт да. 9'ту да каалап айталар. Анан 10 койбогон кишини өмүр бою жаман көрүшөт. Мен кээде 9 коём, кээде 8 коём. Эмне деп каргапчылап жүрөт билбейм. Бирок мен мындай ойлойм да, мына кече эле түндө, эртең мененби эмени көрүп калдым. Нурсултан Мадумаев, Элмирбек Иманалиев, Мундузбек Борончиев үчөө туруп алып айтышып атат. Ой, ушундай нерсе көп болуш керек да. Мына жолуга калып эле, театрга келип эле, отура калып эле, келчи. Үчөөбүз айтышабыз, кел экөөбүз айтышабыз деген көрбөй атпаймынбы? Балдар той менен эле айтыш болду. Театрга да келгиси келбей атат көбүнүн. То есть бул нерсе бир коркунучту жаратып атат. Балдар материалдык мүдөөнүн артынан түшүп алды. Руханий мүдөө деген бар, материалдык мүдөө деген бар. Материалдык мүдөөнүн артынан түштү, руханий мүдөө өлдү дей бер. Руханий деңгээл өлөт. Чыгармачылык боюнча мен айтам, келип өзүңөрдүн айтыштарды өзүңөр бир талкууласаңар болбойбу? Отуруп. Ким кой деп атат? Мына зал турат, баары турат. Жок, андай идея эч кимде жок. Күткөн эле той менен эле эме болуп калып атат да. Бул коркунучтуу аябай. Талант үчүн коркунучтуу да.
Эми экинчи четинен табияттын өзүнүн закон мыйзамын алсак, бир 20 киши акын болом десе 20сы тең төкмө болуп кетпейт, салкар болуп кетпейт. Мына аалы чыктыбы, аалы бышкан акын азыр. Аалы айтышкери катары мурдакылардын да бир тоонон кыйын. Анын жөн терме чыгара турган акын катары дагы кыйын. Мына мунун күлүктөр жөнүндөгү термеси чыкты, биз ким эле ким болдук деген термеси чыкты, казактарга жооп берген термеси. Мисалы ушулардын баарын алганда, аалы бүгүнкү күндүн эң чоң акыны. Мындан өйдө, мындан кыйын акыны жок. Ал өзү мына балдар менен тытышпайын деп басып кетти, мырзалык кылып. Бирок анын акындык көрөңгөсү, айтышкер акын катары, акын экиге бөлүнөт да, жөн эле бир темаларды алып термирдап жүргөн акындар бар, анан айтышкер, айтышка кыйын акындар бар. Аалы да экөө тең бар. Экөө тең мыкты. Аалыны эми бийликти сындай коет же тигүүдө жаман көрбөш керек. Муну чоң талант катары кабыл алыш керек да. Ал жөн эле сындабайт, сындаса. Ошондой нерсеге умтулуш керек. Мына аалыдан кийин ким чыгат деген, мен чыгам деп тытыныш керек да акын. Ал үчүн мына Амантай кийинки кезде көп окуп атат. Адабиятты көп окуп атат, орус адабиятын көп окуп атат, которуп атат. Ушул чыгармачылык процесс, бул жакшы да. Бул акынга көп нерсени кошот. Көп нерсени кошот акынга. Ойду кошот, талантын уктаган жерин ойготот дегендей, тигиндей мындай. А мен башка балдардан көрбөй атпайм. Мына Баян Ахматов изденип жүрөт. Ал оон чыгара коет, тигинте коет, минте коет. Анын бир буту жерде, бир буту көктө болуп жүрөт да. Анан биздеги азыркы идеология, сиз ошол улуттук кеңештин бир мүчөсү катары канчалык максатына жетип атат деп ойлойсуз азыр? Эң башкысы аракет. Таптакыр эчтеке кылбай отурган жаман. Аракет мына оңгу жолго түшөбүз дедик. Бул жакшы аракет. Алтын доорго киребиз дедик. Бул жакшы аракет. Жасалып атабы иштер. Демек, аракет болуп атат, жылып атат. Мына курулуштарды көрүп отуруп мен таң калып атам. Кыргызстанда мындай темп, мындай бум болгон эмес. Эч качан. Мына барлык жагын карап көргүлө. Эми таласта эгемендик таласта өтөт деп туруп 8 миллиард сом белдире, 7 корпусу бүтүптүр ипотеканын. Бул качан болот эле? 15 жыл отуруп коомдук ажаткана курбай кеткен кишилер бар го. Биз эмнеге буларды салыштырбайбыз? Жакшыны жакшы деп айтсак бирдеме болобу? Чымынын төөдөй кылып көрсөткөн кишилер болгон. Булар төөсүн чымындай кылып көрсөтө албай атат. Муну эл айтыш керек. Эл айтат деп эле элге жөн койду. Мына итер өрөт деп эле баарын ишти жасап атышат. Бул жакшы да, мына стадион. 60 000 кишилик стадион бүтүп атат. Казактар суктанып атат. Бизде мындай стадион жок деп. Берге дүйнөнүн чемпионатын өткөзсө болот, биринчилигин. Азиянын биринчилигин өткөзсө болот. Мунун эми өзүнчө бир олимпиадалык шаарчасын курчу болсо, олимпиадан өткөзсө болот. Эмнеси жаман? Ушуну курган кишилер эмне стадионду көтөрүп кетеби? Калат да, элге калат да. Мына курулуп аткан курулуштардын баарын карап отуруп, мен ойлойм, рахмат деш керек. Эчтеке курулбай деле отурганбыз да биз 30 жыл. Анан эмнени көрө албай эле жинибиз келип атат. Мына жолду жашнакай жасап атсам, мунун эмне кереги бар эле, пенсияны көтөрбөйбү? Мунун эмне кереги бар эле, айлыкты көтөрбөйбү? Ушундай бир келес ой жүгүртүү бар экен. Айлыгың, пенсияң өзүнүн жолу менен көтөрүлүп атабы? Көтөрүлүп атат. Ал туура өзүнүн жолу. Курулуш өзүнүн жолу да. Мына кечээ күнү Шавкат Мирзиёев айтты го. Мына Борбор Азиядагы экономикалык жактан эң катуу өнүгүп аткан өлкө бул Кыргызстан деди. Биз барыбыз сүйүнүп атабыз деди. Чын эле сүйүнүп атабы же жокпу билбейбиз. Бирок сүйүнүп атабыз деди. Анан азыр агай коом интернетте көбүнчө баягы негатив нерселерди көп көрөт да. Эми баягы урдады, тооноду, камады, эми кечиресиз, ордуктады, өлтүрдү дегендердичи. Жакшы нерсени аз көрөт. Анан биз ушундай бир жиниккен коомду бир
кантип бага артат адам? Же ушул боюнча кете беребизби? Жанагы Керим Айдаров деген жигит кече күнү бир кайрылуу жасаптыр. Биз миңдеген бир мультфильм тартпасак болбой калды. Балдар кыргызча үйрөнүш үчүн, кыргыз ким экенин билиш үчүн мультфильмдер тартышыбыз керек дейт. Мунун идеясы туура. Муну колдош керек да. Кандай тартылат? Ким тартат? Анан ошол азыркы жанагы Маша и Медведь, же болбосо Синий трактор ушуларга атандаш алабы? Ошолордон ашып түшүп балдарды тарта алабы өзүнө? Маселе ушунда. Мына балдар боюнча ошондой иштер жасалыш керек. Чоңдор боюнча кыргыздын өзүнүн жоголуп кеткен укмуштуудай нарк насили бар. Ошону тартып чоңдор үчүн өзүнчө пропаганда кылса болот. Биз такыр эле болбой бузулуп бүткөн эл эмеспиз. Биз четинен кыйрап бараткан элбиз да. Ушуну эми азыр токтотуп алып калыш милдет болуп атпайбы? Ошон үчүн көп жакшы нерселер жасалып атат. Биз жакшыны жакшы деп эле рахмат деп андан ары жөнөшүбүз керек да. Мына идеология дегенде баары айтып атат, идеология кандай болуш керек, кандай болуш керек. Жумагул Садамбеков деген бир агабыз бар. Идеологияны абдан жакшы билген. Ошол киши айтпадыбы? Мамлекет эмне максатты коет алдына? Идеология ошого жараша болуш керек. Мына мамлекет алтын доорго киребиз деди, идеология ошондой болуш керек. Мамлекет уңгу жол деди, идеология уңгу жол болуш керек. А болбосо идеология өзүнчө, мамлекет өзүнчө болбойт да. Бир багытта кетиш керек экөө. Анан жана жогоруда сиз жасалма интеллект боюнча айтып өтпөдүңүзбү, музыкач. Бул бир чети кээде ойлойм, бул кийинки бир муундун музыкага болгон табитин бузбайбы деген ой. Анан азыр бизде баягы интернетте аябай талкуу болуп атат. Сандарды аны тамаша кылып ырдаганбы же чындап ырдаганын билбейбиз, бирок сандарды ырга салып алып ырдап жүрөт да. Демек ада деле бир музыкалык табит жок деген пикирге келсек деле болот деп ойлойм аны. Жасалма интеллект деген массалык маданияттын бүгүнкү күндөгү бир баракчасы. Массалык маданияттын максаты эмне эле? Бүт дүйнөдөгү элдердин салттуу маданиятын талкалап жок кылып туруп, анан массалык маданиятты киргизиш керек болгон. Ал максатына жетти Европада. Европада бир дагы эл өзүнүн эмесин сактап кала алган жок, салттуу маданиятын. Мына бүгүнкү күндө эчтеке жок. Мына кече эле Моцарт, Бетховендер чыккан Европа, Гёте, Гейнелер чыккан Европа, Шекспирлер чыккан Европа. Канакей бүгүн? Эчтеке жок. А тургай Россияда эчтеке жок. Бул массалык маданият өзүнүн максатына жетти. Эми искусство, мына жасалма интеллект менен эмне кылып атат? Канткен менен бул тирүү ырчылар, тирүү композиторлор, тигулардын баары тең улуттук маданиятты жаратат да. Ошолордун ордун бул ээлеген жатат. Анан бүгүнкү күндө эле уже тирүү ырчынын ордун ээлеп атат. Тирүү аранжировщиктин, тирүү оркестранттын ордун ээлеп атат. Эсеп элестетип көргүлө, 1-2 жылда эмне болот? Биз жасалма интеллект тиктеген бойдон отуруп калабыз. Бул жанагы массалык маданияттын акыркы бир өздөрү үчүн аябай жаркын барагы да. Биз аны билбей атабыз. Эртең ушуга баарыбыз алынабыз, азгырылабыз. Анан азыр мындай карасаң баары бар. Баарына кол жетимдүү да. Бирок баркы жок. Баалабайт адамдар. Анан ушул адамдагы пейил жөнүндө айтып берсеңиз. Менин эле ошо өмүрүмдө көз алдымда көп нерсени жоготтук. Мисалы мен кичекейимде жайлоого көчөт элек. Үйүбүздүн эшигин жаап, шыпшыргасына мыкты сайып коюп, жипке байланган мыкты. Болду, ошо менен кете берчүбүз. А жерге эч ким кирчү эмес. Күзүндө келсең ошо боюнча турат. Азыр үйлөргө канча кулп салынат? Мына. Мен көзүм тирүү. Айылдагы эле үйлөргө. Анан жайлоодо эч ким жалгыз чай ичпейт эле эртең менен. Дайыма бири-бирин чакырып, 2 же 3 үй биле чогулуп чай ичет эле. Ошол чогулганы булар үчүн кубанычтуу болчу.
Эми бүгүн карасам ушул тети Кайластагы кыргыздарда гана калыптыр. Ошолор жалгыз чай ичпейт экен. Анан илгери кымыз жылкычылар кыйкырып бизди кыйнап алып келип күнүгө 5-6 мал кымыз ичирет эле. Ким ичет мына ушунча сабадагы кымызды деп эле кыйкырбаччы. Башкала келгиле. Азыр жайлоого барсаң, ушу жөн бекер иче турган киши келбесе экен дейт. Келсе сатып алса экен дейт. Мына ушул өзгөрүп пейил кетти. Элмирбек айтып атты беле, үйүбүз кеңейген менен пейилибиз тарыды деп. Ошондой болду да. Пейил кетти. Мунун баары эмнеден? Кыргыз ак сатылбайт дейт. Дечү. Актын баарын сатып атабыз азыр. Ушунун өзүн ойлонбой туруп жасадык да. Мына көр оокатка сай деле элди. Эл колунда болгон баарын сата баштады. Антпесе жашоосу кыйын экен. Көрсө көр оокаттын азабына салып койсо элди. Бу дагы бир кайсы бир мамлекеттин чоң программасы. Бизде ошондой күнгө туш кылып койгон. Анткени Макиавелли деген бир Кудай урган неме качанкы бир Римде жазыптыр да. Государь деген китепти. Ошондо айтат. Элди ачка коюш керек дейт. Элдин курсагын тойгузба дейт. Анткени ачка киши тамак ашты гана ойлойт. А эгер сен курсагын тойгузсаң дейт, ал анда ойлоно баштайт дейт. Ал сага ыңгайсыз суроолорду бере баштайт. Мына Компартия бир да кишини ирденткен жок да. Советтер Союзунун учурунда. Жакшы болчу дейбиз. Айлыктан айлыкка жетип жыгылып, же жетпей жыгылып атты элдин баары. А мен жанагы баарын уурдап кутуруп аткан соодагерлерди айткан жокмун. Жалпы эл айлык менен жашады да. Бирок баарынын деңгээли бирдей. Баары ошол көр оокатты ойлоп жашашты. Ошол учурда да анан кийин идеологиясы, анан кийин жазыш керек, анан тигиниш керек, минчиш керек деп отуруп, кыргыз өзү теңир сүйгөн эл экен, таланттар чыгып кетти. Ачка койгон жок. Мына азыркыдай, мына Советтер Союзу кыйраган кездегидей талада калган жок да эл. Иштебеген кишини кууп келип иштетчи. Тунеядство деген статья бар эле. Иштебеген кишини камап салчы. Жакшы жагы баарын иштетчи, анан үй берчи. Ошол жакшы иштесең, адам болсоң, мамлекет үй берет деген ишеним менен жашаганбыз баарыбыз. Ошондой эле болгон. Анан жаман жагы жанагынтип ачка коюп коет да. Тамак ашты гана ойлоп каласың. Эми ушу мен эле өз башыман көп эле нерсе өттү. Мунагы материалдык кыйынчылыктар. Акчасы жок калган учурлар, тигиндей мындай деген көп эле болду менде. Бирок бул эми жалгыз эле менде эмес да. Далай кишинин башынан өттү да ушундай. Анан жанагы мен агамдын китебинде айтып атпайбы? Үй бүлөң, бала бакыраң баары ачка отурса, каяктагы чыгарма, каяктагы илхом деген сөз да. Башында айтып аткан. Биринчи ошолордун курсагы ток болсо дейсиң, алар 15 кабат үйдө жашаса дебейсиң. Курсагы ток болсо, кийими бүтүн болсо болду. Аны чыгармачылык менен алыша берет. Анын агай көп учурда мурдагы муун кийинки муунга мындай бир көбүрөөк нааразычылыгын айтат да. Анан бул мурдатан келаткан нерсе, бул сиздер жаш кезде деле ушундай беле? Бул эми нече кылымдан бери эле келаткан күрөш. Мурдакы муун кийинки келаткан муунду келесоо деп ойлойт. Кийинки муун мурдакы муунду катып калган көкмө эчтекени түшүнбөйт деп ойлойт. Бул нече кылымдан бери бүт ушундай. Биз кап болбой эле коюшубуз керекпи? Буга кабатыр болуп деле кереги жок. Анткени ар бир муундун өзүндө мекенчил балдар бар, намыскөй балдар бар. Аз болсо дагы ошолор баары бир аба ырайын жасайт. Андан үмүт үзбөш керек. Болгону кандай тарбия бересиң? Эмнени көкүрөгүнө куясың кичекейинде? Кыргызстанда сенин келечегиң жок. Эптеп Америкага кетип калыш керек деп отуруп чоңойтсаң, ал ошентип кетип калат. Маселе ошондо. Агай чоң рахмат. Аябай алтындай убактыңызды бөлүп атайын келип бергендигиңиз үчүн.
Биз бир белгилүү темаларды алып туруп, ушундай маектерди курсак болор эле. Мен даже ошону күчөтө турган кишилерди табат элем. Ишиңерге ийгилик, аман болгула. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар. Саламат болуңуздар.